чындыкты истинага алып баргыбыз келбей минтип айланып өтүүгө аракет кылып атабыз деп ойлойсуң? Диний сфераны карап, муну контролдош керек, бир аз жөнгө салышыбыз керек дегенге мындай мамлекеттин алапайы келбей калганда. Ошонуку туура деп ошого бекем тутунуп алабыз, а өз алдынча ой жүгүртө албай атат. Ушул тагдыр темасын көп чукуй берсең динден чыгып кетет экенсиң деген хадис бар экен, көп чукулабаш керек экен деп. Жок, бул толугу менен бир капкан ситуацияда болчу. Кыйналып аткандар көп болуп атат дагы, анан экөөбүздүн жанагы сөздөрүбүз аябай шыбага май келип аткандыр да. Кудайдан суранып жолук салынат. Мен эми алардын жакшы ниетин неме кыла албайм. Мындай экен да, бул учунда жүргөндөр оңой эле бул учка кирип калышат. Диний жолдо жүргөн адамдар азыр дүйнөнүн ар кандай булуңгучунда, ар кандай кордук, кыйноо, балким согуштун ичинде жүрүшөт. Ушул аягы эмне болуп бүтөт? Бардык жамандыктын башаты арак эмес, караңгылык. Эмнени каалайт аял? Ишенимдүүлүк, камкордук, коопсуздук, жылуулук болгону ошол. А сен мага эмне бере аласың? Мен сага жакпай калдым окшойт. Бирок Дастан Сити турак жай комплекси дал сиз каалап жаткан нерсе. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы, балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сиздерге кызыктуу теманын алкагында баарлашып, бир пайдалуу көрсөтүүдү даярдайбыз деп ойлоп атам, үмүттөнөм. Бүгүн бизде мурун дагы конокко келген эле, сураныштар боюнча дагы бир жолу программа жасоону чечтик. Теолог бүгүн Элмурат Кочкор уулу бизде мейманда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Эки программабыз жарык көрдү, жакшы көрүүлөрдү топтоду. Демек, эл бул теманын алкагында көп суроо бергиси келет экен, көп нерсени билгиси келет экен. Бирок байкашыма караганда азыркы пропаганда дин жаатындагы иштер менен сенин ой жүгүртүүлөрүң бир аз бири-бирине төп келбей аткан сыйт. Туура. Бир аз сен мындай аң сезимдүүлүк, сенин логика бар сенин сөзүңдө, мындай акыл бар сенин сөзүңдө. Эмне үчүн ушул сенин сөзүң азыр мындай сенин сөзүңдү ушул Элмураттыкы акыл чын эле дегендин ордуна башка бир эле түшүнүктөрдү киргизүүгө, чындыкты истинага алып баргыбыз келбей минтип айланып өтүүгө аракет кылып атабыз деп ойлойсуң? Негизи бул адамзат жаралгандан баштап эле табият ушундай го дейм. Көпчүлүк эч бир учурда туура нерсени, туура акыйкаттын айныгыс дарегин таппайт, азчылык табат. Азыр деле мисалы кандайдыр бир өлкөнү же бир топту ала турган болсок, азчылык белгилүү, өтө азчылык бөлүгү интеллектуал болот, өзүнчө ой жүгүртөт, сиз айткандай критикалык ой жүгүртөт, эркин анализ жасайт, акыл парасатын жүгүртөт, а көпчүлүгү ээрчийт. Бул тарыхтан бери деле ушундай болуп келген, дал ошол себептүү социологияда бир эреже бар, пландуу иш алып барган азчылык, плансыз иш алып барган көпчүлүктү башкарат. Бул ушул чындыкты көрсөтүп туруп, мыйзам ченемдүү нерсе. Анан исламий бир өңүттө жооп бере турган болсок, Куранда адамдардын көпчүлүгү деп башталган аяттардын 99% негативдүү маани менен өтөт. Мисалы, адамдардын көпчүлүгү акылдуу болот, же адамдардын көпчүлүгү айтса туура, көпчүлүк айтса туура болуп атат, же адамдардын көпчүлүгү акыйкатты таап алат,
адамдардын көпчүлүгү туура ой жүгүртөт эмес, тескеринче. Дал ошол себептүү бул мыйзам ченемдүү эле нерсе деп ойлойм. Себеби өзгөрүүнү баарыбыз каалайбыз жашоодо, турмушта, бирок өзгөрүүнү өтө аз адам каалайт. Бул ошол жана сиз айткандай эркин ой жүгүртүү, акыл парасаттуу ой жүгүртүү менен тыгыз байланыштуу нерсе. Көпчүлүктүн бул нерсени балким аң сезимдүү түрдө, балким аң сезимсиз түрдө четке кагышы, мыйзам ченемдүү нерсе тилекке каршы. Балким деңгээлибиз ошол жаатта болуп аткандыр. Көп нерсеге акылыбыз жетпей аткандыр, критикалык ой жүгүртүү жүгүртө албай аткандырбыз. Мындай аябай авторитеттер бир сөз сүйлөп койсо, ошонуку туура деп ошого бекем тутунуп алабыз, а өз алдынча ой жүгүртө албай атабыз. Албетте, мисалы гуманитардык предметтер салыштырмалуу, бизге салыштырмалуу өнүккөн өлкөлөрдө балким башкача болоттур эле. Мага окшогон бирөө чыгып бирдемке сүйлөсө, реакция балким башкача болоттур эле. Бирок баары бир көпчүлүк бул нерсени кабыл алгысы келбейт, азчылык кабыл алат дайыма эле. Бирок биздин тилекке каршы дагы бир кемчилигибиз ушунда болуп калды окшойт. Биз эгемендүүлүктү алгандан кийин диний сфераны карап, муну контролдош керек, бир аз жөнгө салышыбыз керек дегенге мындай мамлекеттин алапайы келбей калган да. Себеби приоритеттүү башка жааттар болчу, экономика, аскердик, дагы тиги бул саясий, сырткы байланыштар дегендей. Ошондо мен мындай көз алдымда азыр мен тарых барактарымды тип, элестетип көрсөм, 94-жылдардан баштап Тажикстандан, бир канча араб өлкөлөрүнөн, Пакистандан ошондой мен исламды билем силерге үйрөтүп коеюн дедим эле, сооп таап кеткенче дегендей келип туруп эле ошол ар жактан биз мындай жандуу бир лаборатория эле болуп калган да, Кыргызстанчы. Анан ар ким келип түшүндүрөrdү. Андан мурун эми Советтер Союзунун курамында бир аз да болсо эми атеисттик бир идеология менен адамдар чоңоюп, анан эми Кудай жок жашайт экенбиз деп жүрөгү сыгылып атканда, жанагы ар түрдүү модный кылып сакал койгондор келип туруп эле биз силерди бейишке киргизип беребиз дегенде, ар кимисин этегине жабышып туруп эле үйрөнө берди, жаттай берди. Анан кийин караса эле бул деле мусулманмын дейт, бирок ой пикири башкача, тигиники такыр башкача дегенде бул экөөнү жактырбайт. Анан ошондон бизде мындай академиялык, илимий мондой фильтрден өтпөгөн диний маалыматтар көп кирип кеткен. Мына ошонун эсебинен азыр деле муну анализ жасап көрсөк болот. Бейишке киришти оңой кылып көрсөткөн, күнөөлөрдү кечирилип кетишин оңой кылып көрсөткөн, анан мындай акыл парасатка, логикага туура келбеген эле бир жолдор менен мынтип койсоң оң жака 3 жол түкүрүп алдыга бир бүйлөп койсоң мындай болуп кетет экен деген нерселер жакты элге. Себеби жок, булардан пайда жок, биринчи башың иштетип китеп окушуң керек десе, ал бул жайылбайт болчу, бул түшүнүк. Анан ошол нерсе жагып мен туулуп, университетти окуп, анан башым иштеп кетип, андай эмес экен, кой Кыргызстанды жарга апарып атыпсыңар, урматтуу элим, ойгонойлу деген нерсени айткычамды жайылышынча жайылып бүтүп, анан ошол натыйжада азыр мен дин душманы катары, капыр дегендер бар, өзүмдүн факультетиме бүткөндөр, сырткардагыларга мына эми капа деле болбой калдык. Өзүм факультетимдегилерге да азыр капа болбой, буну бир реалдуу чындык катары кабыл алып эле жашап атам. Акыл парасаттуу ой жүгүртөлүү, диний туура аң сезимдин калыптанышы үчүн диний принциптер акылдын, илимдин, логиканын эрежелерине туура келгенде гана бул диний принцип туура болот. Эгер буларга туура келбесе, коркпой эле аны четке кагып кое бергиле деген түшүнүгүмдү капыр десе деле токтобой айтып келатам. Себеби бул мен көргөн туура акыйкат ушул. Мындай адамдар болдубу сенде, сага көп келишет экен, окугандар болот экен, сен менен көп байланышкандар болот экен, мындай деп мындай ой жүгүртүүлөрү, логикалары өзгөрүп чын эле, мындай эмнегедир бул маселени мурун ойлонбоптурмун, азыр башкача көз карашта болуп калдым дегендер. Ооба, бир курс ачып койгом, Адас курсу онлайн. Сизден көп келишет. Мен биринчи эле суроом, мына курска эмнеге келдиңер, жөн эле жүрө бербейсиңерби, өзүңөр эле мен муктаждык эмнеге мен түшүнгүм келет. Анан мен дейт аябай кыйналып, ыйлап, депрессияга түшүп, кече жакында Instagram баракчамда да болсо керек, өчүрүлөк болсом, мен
ошондой темп менен дагы 6 ай жашаганда асынып өлө турган эле деңгээлге келгенмин дейт. Анан Назира Айтбековадан сиздин немеңизди, интервьюңузду көрүп туруп эле карасам баягы мен ойлонгон нерселерди эле айтып аткандай болуп аттыңыз эле, дароо эле жетип келип анан таанышып, курсуңуз бар экен, курс окуй баштадым дейт. Азыр жашоого позитивдүү карайм дейт, үмүт пайда болду жашоомдо. Анан жанагы өзү жашаган үйдүн мурда мен ата энеме арнап Куран окуп, анан кан чыгарып, курбандык союп, ошо акчасына карабайчы, ошентип баягы өтүп кеткен ата энесине ушинтпесем алар кыйналып калат экен, өтө кордук көрөт экен деп түшүнүп алган экен, ушинтип түшүндүргөн экен. Анан азыр мен кылган бардык жакшылыгым ата энеме жетет турбайбы деп, мен азыр дейт өзүм жашаган домдун тегерегин аптасына 1-2 жолу бекер тазалап берем дейт. Анан таң калышат, мен бирөө акча төлөп атабы деп дейт. Жок, мен өзүм жөн эле мындай ичимен келип, жакшылык кылгым келип атат. Бул ушул нерсе жетет экен деп дейт. Анан жашоосу өзгөргөндөр, Кудайга шүгүр. Дагы мени бир таң калтырган бир окуя болду. Бир акын эже бар экен. Тагдыр тууралуу биз офлайн семинар өткөрдүк Бишкекте. Ал темадан кийин мен келип тагдырга байланыштууларын баарын өчүрүп салдым дейт. Себеби тагдыр жазып койсо туш алып каласың, анан ары бассаң дагы болбойт, бери тартсаң дагы болбойт, моюнсунуп жашашың керек деген нерсени жаза берген экен дейт. Чындыгында адам толук эркин, тандоолорунда толук эркин. Бизде классикалуу мааниде ошол туура эмес диний түшүнүктөрдө сиңип калган жанагы Кудай пешенеңе жазат, кааласаң, каалабасаң ошонун ичинде жашайсың, анан дагы кемине ахиретке барганда тозокко же бейишке кылгандарың ченеп туруп салат деген түшүнүк сиңип калган да. Бул туура эмес негизи. Ушул түшүнүк элди депрессияга жолдойт экен. Же себептеринин бирөөсү. Мындай мен көп байкайм да, ушул мындай ушул жолго багытталгандан кийин жан дүйнөм сыгылып атат, кыйналып кеттим дегендер көп. Анткени запрет жалаң, бул болбойт, бул мындай тыюу көп салып салган үчүн, баары эле арамга такалып калган үчүн мындай жан дүйнөсүнүн эркиндигин чыгарып, ичиндеги мендикти ойгото албай кыйналып аткандар көп болуп атат дагы. Анан экөөбүздүн жанагы сөздөрүбүз аябай шыбага май келип аткандыр да. Мен бир негизичи Назирайым, эгер бир психолог же бир психиатр же бир психоанализ менен чогуу отуруп ушул темалар сүйлөшсөк аябай сонун болмок. Мен бир психиатр менен сүйлөштүм, 2,5 сааттай сүйлөшүп отурдум. Мен айттым, мен ушинтип сабак өтөм, мисалы Назира эжеге берген интервьюман көп адам келет. Мен дедим, просто аларга ой, андан коркпо, андай нерсе жок деп эле жүгүн жеңилдетип коюп, бирок балким туура эмес багыттап коюп аткан жокмунбу десем, жок, бул терапиянын биринчи кадамы ушул экен, бул керек дейт. Андан кийинкисин биз улайбыз дейт. Анда жакшы эле болуп атыптыр дедим. Тагдыр түшүнүгү адамды депрессияга түрткөн себептеринен бирөөсү, албетте. Мындан сырткары дагы ошол биздин классикалуу бүгүнгө чейин калыптанып калган мына элдин жалпы аң сезиминдеги диний түшүнүктөр ооба жыргатып жашатпайт, негативдүү ойлорго түртөт, жообу жок, бирок мындай бири-бирине каршы келип калган бир принциптер бар. Мына ушулардын баарына баш ийишиң керек, ушулардын баарын туура деп кабыл алышың керек. Көп суроо бере бербе, мисалы өзгөчө тагдыр темасында ушундай кылат. Ушул тагдыр темасын көп чукуй берсең динден чыгып кетет экенсиң деген хадис бар экен, көп чукулабаш керек экен деп. Жок, бул толугу менен бир капкан ситуация да булчу. Эгер мен бир нерсенин туура же туура эмес экендигин аныктап билип алыш үчүн аны чукул окусам, динден чыгып кете турган болсом, башында эле кирбей коюшум керек ага менчи. Демек ал таза ниеттүү дин эмес андачы. Бул хадис туура эмес өзү мисалы. Анан тагдырга байланыштуу да көп адамдар депрессияга түшүп, ушундай мен сезишим боюнча ушундай келишет. Андан сырткары диний жолго дагы бир психолог, бир психиатр менен кошуп отуруп сүйлөшөлү дегеним, көпчүлүгү мындай аң сезимдүү түрдө руханий бир тең салмактуулугумду бир ордуна келтирейинчи деп киргендер өтө аз. Коркуп кетип кирет. Мисалы пандемияда мен айланамда эле көп болду. Пандемияда коркуп кетип жол салына баштады мисалы. Мисалы баласы ооруп калса, Кудайдан суранып
жолук салынат. Мен эми алардын жакшы ниетин неме кыла албайм, сындап паска ургум келбейт. Бирок бул динге туура эмес подход. Себеби сиз дальше күткөн нерсе ал жактан келбей калат да, мына ошондо башталат. Кудай берет деди эле го, мен ошон үчүн кирдим эле го дегендейчи, бербей койду го дегенде. Кудай менен мен түшүнгөн исламда Кудай менен адамдын ортосундагы эки тараптуу мамиле бул алгоритм менен жүрбөйт. Дал ошол себептүү тагдыр болсун, жоолук, дуа, мисалы мен дуа кылдым, жооп берди же жооп бербеди дегендей, же мен кандайдыр бир ибадат кылам, ошол ибадатыман улам ишим жүрүшүп кетиш керек эле, же адамдар мага жакшы мамиле кылып калыш керек, андай болбоду го деген ушундай күтүүлөр менен туура эмес динге мындай жакындап алган, подход кылып алган сезем. Булар көп суроо пайда кылат адамдын оюнда. Эгер жооп таппаса, барып агностицизмге адамды апарышы мүмкүн. Мындайча айтканда, Кудай барбы жокпу, мен уже биле албай калдым дегендей. Бул бир учурларда катуу мусулман болуп, анан болгондо дагы телевизорго чыгып бир экөөнө исламдын принциптерин сунуштап, биздин баягы тырнакчанын ичинде депутаттарыбыздан белекке калган качайт этип жүргөн киши болсо, анан эми өзү ошондой ситуацияга түшүп калганда, бул депрессияга алып барат адамды. Мындай экен да, бул учунда жүргөндөр оңой эле бул учка кирип калышат экен да. Мындай ортосу баланс жок да. Мен да ушу азыркы сөзүңүзгө далил кишилер менен жолугуп көрдүм. Учурунда ошол аябай сакал койгон өткөндө бир байке менен тааныштым, учурунда тим эле мындай даже адамдардын көзүн карачу эмесмин дейт да, кыздардынчы. Мындай мынтип неме кылчумун дейт. Дагы бир кыздарды көрдүм, мынтип жамынып жүрүп, анан такыр эле чечинип алгандарды көрдүм. Бул байке болсо бияка кирип кеттир, азыр болсо Кудайды дагы, динди дагы мынтип кол менен, терси менен чыгарып коюптур, тимеле коюптур. Ошондой, анан аябай бойка берилгендер ошо аябай чоң нерселер күтүп алат экен да. Мен ушунсем Кудай мооларды берет экен. Анан ал өзүн оңдогон жок да. Ал аң сезимин оңдогон жок, ал билим алган жок. Жөн эле мен ошолорду жасап, ошол дуаларды кылып, намаз окуп койсом эле Кудай моолардын баарын шатырат берип салат экен деп отурду. Берген жок, иштери туура эмес кетти. Может, жаман дагы өзүнүн характеринен улам курады. Анан Кудайың деген аны жок турбайбы, диниң деген болбогон нерсе турбайбы деп, анан такыр эле мындай атеист болуп кеткендерди көрүп атам да. Эми Назирайым, Түркияда бул жаңылыктарга чыккан бир маалымат. Атеист имамдар кармалган. Анан сен өзүң ишенбесең, атеист болсоң, неге имамдык кылып жүрөсүң? Бул менин кызматым, мен бул жерден айлык алам, соцфондум акча төлөнөт, кызмат катары, профессионалдуу бир кызмат катары гана аткарам деген. Бул сөзсүз мүмкүн нерсе. Биздин деле айланабызда бул философиядагы ошол жаратуучу менен ааламдын байланышы деген чоң тема. Кандай алгоритм менен иштейт? Мына ушул нерсени туура коюш керек да. Бизде алгоритмди өтө туура эмес койгонбуз. Кудайдан мисалы дуа кылып койсоң берет, өткөн берүүлөрдү дагы айттым беле, жанагы Кудайдан дуа кылсаң эле берет, дуа кылсаң берет. Биздин жалкоолугубузду жаап жашыра турган бир инструментке айланып алганбыз да, баягы Кудайга иш кылдырмай да, булчу. Сен мына кол бериптир, муну мындай балким мынтип жумуш жасаганы бергендир, муну мындай берчи эмес, мисалы жумуш жасаганы бергендир. Мээ берди, көз, бут мисалы эмнеге анан мисалы дуа кылып сурайт мисалы үчүн. Болгондо дагы мүмкүн болбой турган нерселерди. Дал ошол себептүү бул Кудай менен адамдын мамилесин туура алгоритмге эгер түзүп, ошол нерсе менен түшүнүп албаса, мээсинде отурукташтырып албаса, ошондой кыңыр туруп калган суроолор, бул вирус мээни тынбай жейт, бир күн барып аны жолдон чыгарышы деле мүмкүн. Ал нерсе бизде деле болгон. Москвада мен жүрүп калдым бир аз. Анан мен тааныбайт, бир бала жолдо баратып, мындай сакалчан экен, байке намаз барбы дейт. Анан бар дедим, окуш керек экен да, анан мен окуп баштадым эле, суши ачтым эле, анан кийин болуп кетти, анан акчам жакшы болуп, анан качантан бери окуп атасың? 1-2 жыл болуптур, суши ачып байып кеткенине 6 ай болуптур. Мен 9 жашыман чалапыла баштагам, анан 12 жашыман баштап окуп, меники болбой атат го, анан неге десем,
эми аны баягы берилип окуш керек да жүрөктөн. Ой, сен эми менин жүрөгүм таразалабай эле кой да, мен деле берилип окуйм дедим. Сен хотя кеч эле баштапсың, мен мурдат эле баштаганмын. Сен баштагы чакта эмнелерди кылып көрүп анан кийин муну баштагандырсың. Мен башынан баштагам, булбайт атко меники кычып атам атай. Анан эми анчалыгын мен бере албайм дейт. Мен эми ал ойлонсун, балким токто, мен бул эмем туура эмес окшойт, мындай траекториям деп ойлонсун дегендей мааниде кычып койдум. Мен намаз окуганым үчүн сушим жакшы сатылып кетти деген ой пикирде болсо адамдар, күнү түнү тынбай окуган, намаз окуган, күнү түнү тынбай зикир чалган, диний жолдо жүргөн адамдар азыр дүйнөнүн ар кандай булуң бурчунда, ар кандай кордук, кыйноо, балким согуштун ичинде жүрүшөт, балким өмүрүндө бир жарып жашаган эмес. Муну түшүндүрө албайт. Муну түшүндүрө албаганда мен мусулманмын, анан кийин Алла Таалага сопсон ишенем деш бир аз күлкү келтирели болуп калат. Азыркы тапта макул ушундай неме исламий саясат жүрүп атат дейли. Азыр элдин баары башкача көз карашта келатат дейли. Бирок ушул аягы эмне болуп бүтөт? Менин гипотезам бар, бирок Кудай көргөзбөсүн. Ушундай темп менен кетсе 20-30 жылда Афганстанга окшош бир абал жаралабы деп мен корком. Себеби мына тарыхка карап көрсөк, жанагы бизге Советтер Союзу келип, бизге кошуласыңар, анан биз менен жашайсыңар деп бир аз атеисттик идеология жүрүп, ушундай окуялар болгон да. Ылдыйдан мисалы англистер чыгып, өдөдөн орустар түшүп дегендей талашып. Анан ошол учурларда башка дагы саясий себептер бар. Мисалы Афганстан эркин калып кеткен. Ушул географиядачы. Биз эркин калып кеттик деп сүйүнгөн. Азыр интернеттен балким карап көрсө болот. 60-жылдагы Афганстандын шаарында, жолдо, көчөдө аялдардын жүрүшү, кишилердин кийими, кафелердин иштешинин кебетеси менен азыркы регресс аябай күчтүү да. Алдыга кеткен жок, аркага кетти. Анан Түркияда ошол мына Орто Азияны көп изилдеген ислам тарыхчысы бар эле, профессор Сейфеттин Эршахин. Мен агай дедим, эгер биз тагдыр туш келип бирдемке болуп ошентип Афганстанга окшоп эркин калып кеткенибизде, бирөөнүн карамагына кирбей эмне болот эле биздеги исламый абал десем, Афганстанга окшош болчу дейт. Себеби контрол жок, биринчиден. Академиялык деңгээлде жана айтканыбыздай, акыл парасатка, классикалык логикага, илим билимге туура келбеген дин туура болушу мүмкүн эмес деген мамлекеттик саясатты жүргүзө алган жок. Биз дагы жүргүзө албай калышыбыз мүмкүн болчу. Жанагы молдо же эшен, шейхтердин айтканы туура, ой туура, кыйын. Ушулар бизди куткарып кетет, ушулар болбосо биз жашай албай калабыз деген нукта кете бергенибизде, азыр 21-кылым интернет аябай өнүккөн, аз болсо да башка билим жаатында мындай жакшы адамдарыбыз бар, бирок ошого карабай биздеги диний абалдын кайсыл нукка баратканын мисалы сиз деле байкап көрсөңүз, эми бул нерсе бир топ жыл мурда ушундай нукка түшүп калса дагы да коркунучтуу болмок. Бирок азыр деле акырындык менен балким Афганстанчалык тез болбошу мүмкүн, бирок мен мындай карап көрсөм, акыл парасат, илим билим менен айкалыштыруу деген саясат балким мамлекеттик деңгээлде дагы бир купулга толоорлук эмес болуп атат. Жеке адамдарда дагы, жеке агартуучуларда дагы бул. Азыркы тапта бул дин башкарган адамдар муну аңдап атабы, канчалык деңгээлде муну сезип атабы, туюп атабы деген суроо туулат да. Мисалы үчүн мага азыркы учурдагы коомдун эки жаатка бөлүнүп калганы, бири-бири менен кыргыз менен кыргыз кырылып атканы мага жакпай атат. Бирөөбүз сен арабтын кулусуң дейбиз, бирөөбүз сен теңирчисиң дейбиз, сен жанагындай капырсың дейбиз. Анан бул эки жаатты кантип ынтымакташтырабыз? Кантип, мисалы үчүн, бул ичип аткан кымызыбыз, бозобуз харам делинип атса, же болбосо кыргыздын бир тууган менен бир тууган үйлөнө берсе деген темасы мисалы үчүн аябай
ызы чуу болду эле. Көлгө дарата ала берсең болот деген темасы аябай ызы чуу болду эле. Ушундай темалар кандайдыр бир мен кыргыз деген адамдардын эмесин намызына абдан чугуп коет экен дагы, мындай тарс жарылып душман болуп атышат да бири-бирине. А мен айтып атам, пост жазып атам. Ушинтип душман болбой, келгиле биринчи мындай кыргыздын туунун алдында, мен кыргызмын деген алдында чогулуп, анан тиги мусулманчылыктын туура багытын алып кетсек, ошондо ынтымактуу болобузбу, кандай болобуз дейм да. Бул 100% кошулам оюңузга, бирок бул жерде эң негизги суроо, келишип алышыбыз керек болгон суроо, туура мусулманчылык кайсыл? Ушул. Бардыгы меники туура ошол жерден чыгып атат. Маселени ырып аткан кайра эле караңгылык. Мен бир-эки жерде муну жазып көп тепки жегем, бирок үйрөнүп калдым, айтып коеюн. Бардык жамандыктын башаты арак эмес, караңгылык. Билимсиздик, караңгылык, арак юрунда, анын жанында. Эми арак эмне үчүн арам? Адамдын акыл, логика иштөөсүн белгилүү деңгээлде чектеген үчүн. Эгер мас кылбаса, ал арам болбойт эле дегендей. Бул диний башкармалыкта муну аңдап сезип атабы? Күмөнүм бар. Ушундай темп менен кетсе 5-10 жылда кайсыл жерге барабыз? Азыртан бирөө ойлонуп атабы? Жогорку бир деңгээлде күмөнүм бар. Себеби бир учурларда болду, дин иштер башкармалыгынын жетекчиси мечиттин ачылышына барып, мисалы белгилүү бир Кыргызстандагы диний жамааттын жаргондору менен сүйлөп жүргөн видео YouTube'да бар. Тарап кетпейли, YouTube'да бар. Анан мындай бир сүйлөп, бир үндөгөндөрүн карап турсаңыз, дин иштер башкармалыгынын башчысыбы же бир жамааттын мүчөсү жана анын ой пикирлерин пропаганда кылган бир кишиби экөөнүн айырмалаш бир аз кыйын болуп кеткен учурлар. Анан кантип ынтымакташабыз? Дагы өткөн немеде дагы буга айттым окшойт эле берүүдө. Бардык айтат, менин диний түшүнүгүм, исламий түшүнүгүм туура. Мен дагы айтам, бирок бир айырма менен. Илим, билим, логика, акыл парасат, кайсыл диний түшүнүк туура жана кайсыл диний түшүнүк туура эмес дегенде белгилөөчү критерий болуш керек. Анын сыртында паланча дамылла айтты, Египетте окуптур, көп китеп окуган экен, жаман кыйын аалым айтыптыр деген нерсе. 10 кылым мурда бир эски китеп жазылган экен, ана мечиттин башына ылайда басылып жаткан экен, та ошонун ичинен окуптур, ошол жерде жазыптыр деген нерселердин бирөөсү дагы, же болбосо Меккенин имамынын түшүнө пайгамбар кирип айтыптыр, Кыргызстанда мына жамааттыкы туура дептир десе, булардын бирөөсү дагы далил болбошу керек. Бул Куран тарабынан гарантияланган нерсе да. Эгер башты иштетип, мен азыр чын ниеттүүбү, мындай ниети таза, ушунан деле күмөндөнө баштадым да. Келгиле. Акыл, илим, билим, логика белгилөөчү критерий болсун. Кайсыл нерсе ак, кайсыл нерсе көк деген темада. Сүйлөшөлү. Мен ката ойлонуп атсам, аргумент койсоң, мен азыр айткан нерселер менен бирок аны эптеп-септеп окуп, мындай эмес. Акысын берип, майын чыгарып окуп, жогорку деңгээлде сүйлөшө алсак, мен ката кылсам, мен катамды кабыл ала ала турган деңгээлде болуш керек, бирок мен менен сүйлөшүп аткан адам дагы. Мына ошондо биз теңирчи, диндарчы дагы, арабчы, пакистанчы дагы башка жамаат болбой, сиз азыр айтып атасыз, мен кыргызды жат көрүп, жаман көрүп калган мага жакпайт атат. Албетте бул жүрөк көйүтө турган нерсе. Ата менен бала диний түшүнүгүнөн келишпей урушкан учурлар бар. Атасы башка жамаатта, баласы башка жамаатта. Неге десең, биздин шейхтин айтканы же биздин молдонун айтканы туура, биздин жамааттык эң туура экен. Сен каяктан билип калдың? Кана, ондо далилдеп берчи. Мен билбейм го, бирок ошондой дамылла айтты. Болду. Бул аргумент өтүмсүз уже. Мен билбейм, бирок бул айтты, жакшы экенин, туура экенин мен билем деген кандай аргумент болсун, туурабы? Баягы урматтуу жазуучу убагындагы жазуучулардын жанагы калоо тилек сөзүнө окшоп калат да. Китепти окубасам дагы оюм айтып коеюн дегендей да бул жагы. Андыктан жана айтканымдай
паланчанын түшүнө кирип турган кыйын аалым экен, ошол айтыптыр, анан көп окуган экен, 2 тонна 5 тонна китеп окуптур дегендер бар го бизде. Ошолор айтыптыр. Демек туура деген бул логика илиминде күлкүлүү нерсе, муну бир аргумент катары колдонушчу. Бирок бизде мен көчөдөгү адамга, карапайым адамга мен туура түшүнөм, капачылыгым жок. Балким алар билбегенине, мүмкүн болбогонунан окуганга, билгенге ошентип айтып ататтыр. Бизде өзүн агартуучу, активист, окуган, интеллигент катары көргөн адамдар деле ушул нерседен көтөрүлө элек, чынын айтканда. Андыктан акыл парасат, илим билим, логика деген граундда биз жолугалы, ошол жерде пикирлерибиз күрөшсүн, өзүбүз эмес, пикирлерибиз бири-бирин көтөрүп чапсын, өзүбүз эмес. Акыл парасаттуулук менен сүйлөшүп чечебиз десек, чече алабыз. Мисалы, менин христиан досторум бар, атеист досторум бар, кыргызча досторум бар. Бар, мен жапжакшы эле мамиледен. Мындай, Элмурат, мамлекет чегинде бул дин жаатын кантип көзөмөлдөш керек эле? Эмнеге колдон чыгарып ийдик? Анан азыр алар кантип бул жаатын оңдоп кетиш керек? Эртеңки күнү Афганистанга айланып кетпеш үчүн. Кантип колдон чыгарырды? Ал белгилүү болду. Биз эгемендүүлүктү алгандан кийин кол тийбей калды. Мындайча айтканда, бул түшүнсө болот, нормалдуу нерсе. Бирок азыр менимче биринчи эрк керек. Менин жаман оюм, эгер саясатчы Кыргызстандын диний абалы бул, Кудай сактасын, эгер биз аркага кете турамсак, мына Афганистандын өрнөгүндө көрүп атабыз, мечиттин ичи же ошол сыйына турган жерлердин тегерегинде кризистер менен эле токтобойт да. Диний кризис бир топ нерсени, адамдын жашоосунун толугу менен жанагы практикасын кызыктырган бир жаат. Дал ошол себептүү диний түшүнүгүнүн караңгы болуп калышы же диний түшүнүгүн тетирештей башташы коомдук жашоодогу бир топ прогрессти аркага тартат. Андыктан эгер Кыргызстандын диний абалынын эртеси мени кызыктырат, муну туура жолго салып кетиш керек дей турам болсо, менимче биринчи кезекте буга эрк керек. Эртең шайлоодо 50.000 добуш жоготуп койгондон көрө азыр унчукпай эле коеюн дагы, отура берели. Чоң ошол бир кишиге айттырып койсо, анын жанагы мээсин арендага берген ошончо адамы бар аркасында, барып добуш берем десе, мисалы үчүн, алар кызык болсо өзгөрбөйт, тилекке каршы ушундай эле кетет. Бирок бир чала жинди бирөө чыгыш керек дагы. Жок, мен шайлоодон дагы жоготсом макулмун, бирок Кыргызстандын келечеги мен үчүн маанилүү. Андыктан бул реформа жасалыш керек десе, бизде дин иштер комиссиясы бар. Бул мамлекеттик бир орган, көзөмөлдөй алат, бардык укугу бар. Бир эле мусулманчылыкка эмес, Кыргызстандагы ишмердүүлүк жүргүзгөн бардык диний уюмдарга. Акыл, билим, логиканын фильтринен өткөндөй кылып гана пропагандаңарды белгилүү чек менен жүргүзөсүңөр. Анын сыртындагы нерселерди, кандайдыр бир инструменттерди ойлоп таап, балким мыйзам чыгарып, бул нерсени кошуна өлкөлөрдө болуп атпайбы? Азыр соцмедиа аркылуу дават кылбагыла деп койду, мисалы үчүн. Мен чынында, кыскасы ушун кандайдыр механизмдерди таап чыгып, аны ишке коюш керек. Мен чынында сындап атып, көп сүйлөп атып, өзүм уялып кетем, жана чоң атага окшоп кечке сүйлөп атат, оозун жаппай десе деле жарашат да. Бирок ушул нерсени кошуп айтып коюшум керек. Сындала турган ушунчалык көп жаңылыш бар, ката бар. Бир мындай дароо ушул нерсени ишке ашырыш керек. Илим, билим, логика, акыл парасаттуу диний аң сезимди жайылтууга мындай жапа-тырмак киришиш керек. Мун үчүн ишмердүүлүктөрдү чектесин. Биздин интернет айдыңында видео сабактарда ушунчалык эле илим, билимди ыйлатып жүргөн, акыл таарынып, экинчи Кыргызстанга келбей кое тургандай кылып эле дин ишмердүүлүктөр жүрүп атат. Мына жана сиз айткан бир тууган балдары үйлөнсө боло берет деген, андан мурун эме эттин кымбаттап кеткенин сырын таап алган бир молдокебиз бар эле. Чечингенде эт кымбаттап. Аялдын эти көрүнгөндө эт кымбаттап кетет деп. Мен айттым эле мындай бир тамба, бул эми ирония, какшык.
о министрликтерди жоюп туруп эле оңой эле экен. Экономика боюнча дуа кыла турган бир канча дамыланы коелу могул жерге, этти кымбаттатып арзандата турган бул жерге отурсун. Анан черепный давленияга дам сала турганы бул жерге, бастырып бере турганы, эрге тийгизип бере турганы. Маселе оңой эле экен да. Биз ошончо кадр анан медицина факультетинде окугандар деле бир жинди экен. Ошончо жыл окуп жиндиби дейм да, мисалы. Андан көрө эмне болду? От жин кириптир деп туруп эле отур 3 сеанс 2000ден 3-үнчү күндөрү келесиң деп туруп эле дем салып коюп эле ушундай оңолуп кетмей экен да андачы. Албетте бул какшык ирония, бирок акыл парасаттуулукка, илимге, билимге, логикага каршы да уяласың да көрсөң. Ушундай ишмердүүлүктөр бизде азыр диний биздин мекемелердеги колдонмо булактарда дагы бар, интернет айдыңындагы видео сабактарда толуп жатат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан азыркы тапта дин жаатында аябай дин жаатын колго алып башташты. Тажиктер минтип салынган жолуктардын баарын токтотуп алып, артка тажикче салынгыла деп кылып аткандарын көрүп калдым. Өзбекстанда болсо мындай аябай мындай сакал мурттарын баарын кармап алып, кырып салгандарын көрүп калдым. Казакстанда дагы аябай баягы TikTok'ту көргөндө ушундай укмуш пропаганда жүрүп атат дагы, көбү теңирчиликке кайткыла. Бизде ошондой өзгөрүүлөр болуп атабы? Мындай өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде туура? Мен бир аз дагы позитивдүү бирдемке айтайын. Чет мамлекеттеги биздин кошуналарыбыздагы ишмердүүлүктөрдү мен мындай конструктивдүү бир пайдалуу бир ишмердүүлүк деп айтпайт элем. Сакалын караса 2 метр кылып өстүрүп алсын, бирок мээничи башкача болуш керек. Же мондай линза кылып салабы, бетин жалпы жаап алабы, бул маанилүү эмес. Бизде азыр активдүү иш алып барбай атканыбызга карабастан коңшу өлкөлөргө караганда радикалдуу караңгы диний түшүнүктөрдүн жайылышы боюнча биздин абал жакшыраак, түзүгүрөкпүз. Биз оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бунун бир эле пайдасы биздин демократиялуу өлкө болгонубузда болду. Каалаган түшүнүгүн айтат. Эркин ой жүгүртүшөт адамдар. Анан жогору жактан жана авторитардык өлкөлөрдө жанагы саясатчысы айтса коркуп калгандай, бир чоңураак молдосу айтса коркуп калып отурбай, анын айта берет да, мага жаккан жок анын ою дей алганыбыз бул биздин плюсубуз болду. Эми мындайча айтканда ошол бул чет мамлекеттеги ишмердүүлүктүн болуп атканы жакшы, бирок сырткы белгилер менен гана күрөшүп калуу ички нукура аң сезимди өзгөртпөйт жана бул башка маани бир натыйжага, бир алгылыктуу бир натыйжага алып келбейт. Биздеги биз мындай ата бабабыздын эле бир ой пикирибизге, дүйнө таанымына кайталычы, кыргыз бололу дегендердин түшүнүгүнүн мен белгилүү пайыз колдойт болчу. Мен өзүм теолог, мусулман болгонума карабастан, мен аны туура жагы бар деп ойлойм. Себеби чындап эле бизде ислам дининин принциптерин жайылтып атам, исламды жайылтып атам, динди жайылтып атам деген ат менен араб улутчулдугуна тиешелүү фрагменттер бизге исламдын аты менен жабынып кирип кеткен учурлар болуп атат. Жана бул кыргыз иденттүүлүгүн барып өчүрүп салышы мүмкүн, же зыян бериши мүмкүн. Эки бир туугандын баласы үйлөнүп атат деп, үйлөнсө болот деп бүгүн уялбай, оозун мурду чайбай айтканга мүмкүн болуп атса, эртең дагы башка нерселер айтылып кетиши мүмкүн. Андыктан теңирчикен качан бир кыргыз иденттүүлүгү же бир кыргыз болуп жашайлычы деген нерсени айтса, теңирчи деген бир мондай наклейканы жабыштырат. Анан намаз окуп атканын көрүп калса, араб кул деген наклейканы жалмаштырат. Бул баягы сиз айткандай столдун эки учундагы ажырымдын эки учундагы кишилер. Булардын мондай ортого консенсуска келиши бир аз кыйын болуп атат. Бирок мен айтат элем, негизи бири-бирин четке кага турганчалык, бири-бирин жаман көрө турганчалык жетиштүү себеп жок болчу. Эки жакта тең бир аз аша чапкандар бар. Мисалы, теңирчилерди жаман көрсө тиги шариятчылар мисалы, бирок алар намаз окуду деп эле араб кул деген атка деле конбош керек. Ал кыргыз болуп деле намаз окуп жүргөн болушу мүмкүн. Макул, ар ким өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн дареметине жараша бир дүйнө көз карашка ээ болот да. Андыктан кыргыз
иденттүүлүгү, кыргыз баалуулуктары, кыргыз дөөлөтү унутулуп кетсе, анан каттуу мусулман болуп кетет, анан бейишке ошондо сопсону кирип кетет деген түшүнүккө мен каршымын жана бул нерсенин туура болушу мүмкүн эмес. Ислам мындан бир канча кылым мурда Араб жарым аралында пайда болуп, андан кийин башка географияларга жайылганда, азыр кызыксаңыздар, айланыштын деле кереги жок, интернеттен карап көрүңүздөр. Ар бир географияда, ар бир континентте маданияты бири-биринен башка болгон, бирок мусулман элдердеги мусулманчылык формасы ар башка. Жана бул нормалдуу. Келгенде, мусулманчылык бизге келгенде, биз кыргыздар өзүбүздүн каада салт бар, өзүбүздүн рухий баалуулуктарыбыз бар. Мына ошолор менен ширешип, ошолор менен консенсуска келип гана анан кийин мусулманчылык бир формага, буну салттуу ислам дейбиз, формага отурат. Азыркылардын катасы Индиядан окуп келген Индиядагыдай болуш керек деп атат. Арабиядан окуп келген арабтардыкындай кылсаң өтөт, болбосо өтпөйт экен, жыйыштыра эмеңиз, каада салтыңы деп атат. Мындайча айтканда, ката ушул жерден болуп атат. Бул нерсе болушу мүмкүн эмес. Биз карманган салттуу исламдын жетекчиси Имам Азамдын методологиясында шарият келсе бир жерге, бир темада түз өкүм бере турган шариаттын өзүнүн мындай инструменти жетпей калса, каада салт шариаттын күчүндөй күчкө ээ деген. Каада салт менен жашаган бир мааниде диний жашоодо жашап атам деген мааниге келет, эгер түшүнүшсө. Биздикилердин ошол салттуу исламдын эки имамы бар. Бирөөсү Матуриди, бирөөсү Абу Ханифа. Булар ислам тарыхындагы имамдардын эң либералдуу, эң рационалист адамдары, акылчы адамдары. Азыр бул дагы бизде кабык эле калды, аты калды. Биз Имам Азамдын мазхабын карманабыз, анан кийин салттуу исламды ошол Матуридини ээрчийбиз. Бирок кылган ишинде анда Матуриди менен Имам Азамды ээрчисең, сен аябай логикалуу, акылды, акыркы чектерине чейин колдонуп, ошону дин кылып жашашың керек деген сөз. Бирок аны кылып атабы? Жок. Караңгылыктан. Негизи эле бул ислам дининин багы жаралышы, мунун максаты жаралуу тарыхына кайта турган болсок, эмне? Муну биз Курандан биле алабыз. Намаз окуш керек экен, анан ажыга барып, анан кийин чоңойгондо жолукту салынып, анан мына дуаны деп, азыр сиз айткандай жана дин сферага жолго түшүп алгандар чектөөгө экен деп сыгылып чыгып кетип атат деп атпайсызбы? Негизи ушундай кылбаш керек болчу. Ислам дининин жападан жалгыз эң ишеничтүү булагы Куран китеп болсо, Курандын ичинде адамга мындай жашоо кантип жашаш керек, ошондо бул дүйнөдө да жакшы жашап, анан ахиретте да бейишке киресиң деп мындай сунуп берген эрежелер жөп-жөнөкөй эле. Бир сүйлөмгө батырып айтса болот, дурус адам болуу болду. Ошол дурус адам болуунун ичинде билимдүү болуу, акылдуу болуу, адамдар менен сыпайы мамиледе болуу, туура мамиледе болуу, мүмкүн болсо пайдаңы тийгизүү. Ошол эле учурда буларды санап өттүк. Рухий жашооң дагы тең салмакта болуш үчүн Кудай менен ынтымакта, туура бир контактта ибадатыңды жасап, зыңкыйып, сопсонун болуп, мындай башкаларга өрнөк, сени көргөндө тамшана турган адам болуп жашап өт деген эле нерсе. Азирети Алинин 4-чү халифа пайгамбардан кийинки бир сөзүн айтайын. Илим бул бир чекит, караңгылар аны көбөйтүп берет деген сөзү бар. Азыр ошол ывыр-зывырлар көбөйүп, анан бул бир бая чарчапай калган поездге окшош да, бул 1400 жылдан бери келатса, Араб жарым аралынан чыкканда баштады, мынаны да кылыш керек экен, тигини дагы. Анан келди, кийин 4 халифанын доору өттү, мисалы Умаяттардын доору башталды. Алар бирдемкелерди кошту, өзүнүн саясий түшүнүктөрүн, кийин Аббаситтер түшүнүгү деп, ошентип бизге мынтип убакыттан да географиядан өтүп келгенде бизге өтө эле мындай милдеттемелери көп нерсеге окшоп келип калган. Негизи ал эмес, эң приоритеттүү нерсеси, эң чоң максаты дурус бир адамды, Оштун диалектикасы менен айтканда түзүк бир адамды калыптандыруу болду. Түзүк бир адамды көрсө, дурус бир адамды көрсө, анын уже
намаз окуйбу окубайбы, жолугу барбы, үйүндө пиво ичеби, ичпейби, мисалы ушуга окшогон нерсе ажыга бардыбы экен, тошуна ташпы тартабы, тартпайбы деген нерселерге кызыгыш актуалдуу эмес, бир мааниде пасттык. Туура. Бул жаз азыр эле TikToктон көрдүк го. Ким эле аты? Гайнолин. Гайнолин. Ошонун баягы Куран жөнүндө айткандарын мындай угуп калам да, депчи анан Куранда мисалы үчүн азыркы айтып аткан нерселердин баарын, жок, диндеги айтып аткан нерселердин баарын жокко чыгарып, Куранда антип айтылбайт. Бул интерпретация болуп кеткен, бул башкача которулуп калган. Чын-чынынан келгенде Куранда мындай тигиндей дегендери мени абдан таң калтырат да. Мисалы үчүн ошол эле Куранда аябай мынтип жамынып жүр деген темасы жок. Жөн эле аврат жериңди жаап деген темасы. Же болбосо арам, адал деген тамактар жок. Тамактардын баарын берген жөн гана мындай тандоо сенин колуңа берилген. Ак, кара, аны муну деген бөлүнгөн нерсе жок. Ар бир адамдын тандоосу бар. Ошого жараша тандай аласың деген сыяктуу азыр эле көрдүк TikToктон. Ушундай маалыматтарды укканда, канчалык деңгээлде ошо Курандагы маалымат ушунчалык бир өзгөрүлүп, башка өңүткө чыгып калганын көрөсүң да. Бир тамак ден соолукка пайдалуу болсо адал, ден соолукка зыян болсо арам. Болду. Мунун башка критерий издештин кереги жок. Анан бул караңыз азыр сиз маалымат алган сайын эркин сезип атасыз. Маалыматыңыз көбөйгөн, билимиңиз көбөйгөн сайын, мындайча айтканда, эмеден кутулуп атасыз да, коркууларыңыздан кутулуп атасыз. Бул жанагы конфуцианизмдин болсо керек, эгер жаңылбасам, кыска бир окуя. Кыскасы ошол жерде окуган киши кечинде жанагы өздөрүнүн окуу жайына түнү баратса, анан жолдо бир мындай кара бирдемге жатат, анын жылан экен деп коркот. Жакындай албай коркуп, анан эптеп бир жолун таап, чырак жагып, жакындап келсе, ал бир дарактын бир шагы сынып түшүп калган, ал жөн гана эме, бутак. Бул бутак турбайт деп алып коет, анан окуу жайына кирип кетет түнү. Бул нени көргөзөт? Билимсиздик коркууну пайда кылат. Сизде качан билим артканда, көбөйгөндө сиз коркууларыңыздан кутуласыз. Мына азыркы сиз айткан нерсе дагы ошол нерсе. Кошумчалап айтып коеюн, жанатан бери акылга басым жасап атам. Атайы муну окуп мен дагы деп келдим. Куранда акыл деген сөздүн уңгусу 49 жерде колдонулат. Жалаң этиш формасында. Эч бир жерде зататооч катары колдонулган эмес. Бул эмнеден кабар берет? Бул акылдын дайым функционалдуу бир акылдын мындай формада турушу керектиги, иштеп турушу керектиги, мына ошондо гана биз туура жолго, туура багытка барарыбызды ишарат кылат. Андыктан Кудай өзү жараткан диндин, өзү жараткан исламдын ичинде бизге алгоритмдердин башында акыл берип атса, андан чочулабаш керек. Неге Кудайга кул болуу темасын динде кайра-кайра мээге киргизе берет? Кулдук, кул деген сөздүн өзү жакшы эмес сөз го. Эмне үчүн мындай кожоюнсуңар дебейт? Эмне үчүн жараткандан коркуу, тозокту көбүрөөк басым жасап айтат? Эмне үчүн жаратканга болгон сүйүүнү, мээримди айтпайт? Мен мисалы үчүн Кудайдан корком эмес, мындай Кудайды ушунчалык сүйгөндө, сүйгөн адамыңа туура эмес айып кетиргенден жазганып турасың да. Вот жазгануу деген тема бар, бирок коркуп анан кул болуп деген темага эмнегедир жан дүйнөмө, ан сезиме сиңбей атат. Түшүндүм. Курандын ичиндеги терминдер биз түшүнгөндөй мааниге келе, биз муну тактап алышыбыз керек. Бир, мисалы, Куранда тагдыр деген термин бар. Бул термин мына көрдүңөрбү, пешенеге жазды деген Куранда бар дейт. Бирок Курандагы тагдыр сөзү кылдат өлчөм деген мааниге келет. Алла Таала бардык нерсени кылдат өлчөм менен жаратты дегенде, биздикилер тагдыр менен жаратты деп которуп жүрөт. Бир. Эки, мисалы аябай кызык, караң. Жүрөк арабчадан келет, калп өзбек туугандар колдонот. Акыл деген сөз менен синоним. Эгер Куранда
алар жүрөгү менен билип алышат, алардын билип ала турган жүрөгү жок десе, бул жүрөк түшүнбөш керек, акыл түшүнүш керек. Демек кудум ушундай эле кул термини дагы ушуга окшош бир термин. Адам менен Кудай Таала жаратылгандардын ичинен бир гана адамга акыл берген, бир гана адамга эркиндик берген жана контрактты, келишимди бир гана адам менен түзгөн. Аласту бир роббикум қалу бала деген бир популярный бир аят бар. Мен силердин кудайыңармынбы десе, ооба ошондой деген. Эң акырында жаратып үртүп, анан Кудай айтат экен адамга, мен силердин кудайыңармынбы, анан алар ооба ошондой дептир. Бул мындай нерсе эмес, Назира эже. Кудай жаратты, мисалы мени көрдүм, ооба бул Кудай экен. Кудай деле пендени жараттым деди дагы, анан мен билем да, бул пенде, бул Кудай экен, эки тараптан билип турса, мен сенин кудайыңмынбы десе, анан ал ооба деп, бул маселе башка нерсе. Мен сага берген акыл, парасатым, сага берген эркиндигим, сага берген мүмкүнчүлүктөрүмдүн жанында мынау жер бетинде адептүү, жакшына түзүк адам болуп жашап өт деп койгон шартым бири-бирине туура келеби десе, ооба туура келет. Мен макулмун деген бул контракт болчу. Муну эмнеге айттым, Назира эже? Жаратылгандардын ичинен эч бир жаратылган менен Кудай Таала тең ата эсептешкен эмес. Эгер биз кул түшүнүгүн Голливуддун фильмдериндегиндей же болбосо жанагы көркөм чыгармалардагыдай суу бербей, анан кийин 2-3 күндө бир сындырым нан берип коюп, суук жерге жаткызып иштетет дегендей кул түшүнүк иштетсеңиз, ойлонсоңуз, албетте бул кул прототиби Куранда адам үчүн айтылган кул прототиби эмес. Жана кул сөзүнүн маанилеринен бирөөсү ибадат кылуучу, сыйынуучу деген гана маани. Биз түшүнгөн кул эмес. Андыктан Курандагы кандайдыр бир түшүнүк терминдер жөнүндө сөз кылганда, биринчи биз колдонгондой маңызы ичи же башкабы, эгер аны кылсак, бул маселе чечилет. Сиз сүйүп жашай бергениңиз аябай туура, мен дагы ошондоймун. Анан сиз айтып атпайсызбы, Куранда эмнеге тозокту көп айтат, анан кийин мен андан жазганып турганды калай? Мен дагы мисалы осол болуп деп коет го. Мен туура эмес кылсам осол болом Кудайдан, бирок коркпойм. Же кечирет, анан же мен чындап туура эмес аш чапсам, мен жазасын да алышым керек. Бул ошондо гана адилеттүү болот. Кечирип койчу, по-свойски кыл деген туура эмес, мындайча айткандачы, по-братски дегендей. Так, мен дагы бир позитивдүү бирдемке айтайын. Куранда статистика чыгаралы, тозокко, коркутууга караганда сүйүндүргөн, жакшы нерселерди айткан нерсе көп. Просто болгону биздикилер бизге түшүндүрүп берип атканда коркутуп туруп, анан кийин жолго салып алам деген, бул биздин башка атанын баласын тарбиялаганда, чоң атасы мен сөзүмөн чыкпай жүрүшүңөр керек дегенге окшогон биздин бул тарбия түшүнүгүбүздө деле бар да. Но ушул нерсе деле ал жакка барганда, токто, бейишти айтпай туруп токто, булар бир аз кыйынсып кетпесин. Тозокто айтып коркуталы дагы, анан баштын каттуу буруп кармап алгандан кийин анан бир аз бейишти айтып коебуз деген үчүн бир аз сизге окшоп аналитикасын иштеткенде, токточу, ушундай дагы дем болобу деген түшүнүк чыгып калып атат. Чындыгында позитивдүү нерселер көп Куранда. Баягы тозокта, бейиште бул дүйнөдө экен деген сөзгө кандай карайсыз? Менче туура. Мына нерсеге узун жылдар бою мен ишенип жүрдүм, азыр ишенбейм толугу менен. Бул дүйнөдө кыйналып жашап эптеп чыдасам, анан кийин ахиретке бейишке барып алам. Же тескеринче, европалыктарга көзүң күйбө, алар жыргап мынтип жүргөн менен эртең бейишке барганда биз даң кылабыз, анан алар кыйналат деген. Адам бул дүйнөдө акыл парасаты, дүйнө таанымы канчалык бай, канчалык ошол адамды ырахаттандырып жашай турган деңгээлде болсо, ахиретте кудум ошондой болот. Муну узун сүйлөшсөк болот. Мисалы, кыскача эле бир өрнөк берейин. Ислам дүйнөсүнүн, ислам философторунун дөшааларынан Фараби, бул Европада дагы убагында аябай дөшаа болуп окутулган киши. Акыл парасаттын канчалык өнүктүрсө, ал адамдын рухи абалы ошончолук күчтүү болот, жана ахиреттеги тирилүү рухи болгондугу үчүн сиздин ахиреттеги сымбаттуулугуңуз, бактылуу болуу потенциалыңыз бул дүйнөдө өзүңүздү канчалык өнүктүрдүңүз. Ошон менен бирме бир көз каранды болот деген мисалы мага
менимче аябай сонун туура бир көз караш. Андыктан бул дүйнөдө бактылуу болуп жашап, бул дүйнөдө сергек, мүмкүн болушунча башкаларга мүмкүн болсо жардам берип, башкалардын дагы жашоосун бейишке каратып сүдүрөй турган болуп жашап жүрүп, өлүп кеткенге не жетсин деп ойлойм. Анан жанагы кечке намаз окуп, бирок мисалы китеп окубайт, юморду түшүнбөйт, мисалы Чайковскийдин музыкасын уга албайт, мисалы роман окубайт, арзан нерселерге күлөт, мисалы дем алып, отуруп, эс алып ойноо дегени мисалы баняга түшүп, анан окат жегендин сыртына чыкпагандар мисалы да азыркы трактовка боюнча баары бейишке кирсе, бул да бир ирониялуу айтылган нерсе. Мен дейт барсам, анда мен тозокту сурайм Кудайдан. Себеби мен издеген моделдер, сулуу кыздар, адвокаттар, бизнесмендер, илимпоздор бардыгы тозокто. Мага тозок кызыгыраак болот. А бейишке өтсөң эмне, бир аксакал бармы, мындай ана кел деп тамактарын отуруп, анан кийин көп кыздарды катарынан тизип алып, сен кел, сен кет десе, бул кызыксыз да дегендей. Бейиштеги жанагы жыргалчылыкты сүрөттөп атканда аял менен тамактан көтөрүлүш керек да. Мисалы мен Ибн Сина менен сүйлөшкүм келет бейиште. Чыңгыз Айтматов менен биз замандаш болдук, бирок жолуккан эмесмин. Эгер убактысын бөлө турган болсо, Чыңгыз Айтматов менен сүйлөшкүм келет. Мен убагында жетишип көрө албай калган опера балеттерге баргым келет, мисалы көргүм келет. Мен окуп түшүнүп жете албаган нерселерди, китептерди ал жакта окуп түшүнүп, маани маңыздын мындай рахатына баргым келет да, мисалы үчүнчү. Ушул нерселерди кыргандардын бардыгы тозокко кирет, анан булардын бирөөсүн да кылбай туруп, анан кийин ошо мечиттин жанына үй салып алып, намаз окуса, анан ал бейишке кирет десе, чындыгында анда бейиш кызыксыз болуп калмак. Бул трактовка туура эмес. Сон. Ошон үчүн урматтуу телегөрүүчүлөр, YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бул жашоодо өзүбүздү өстүрүүгө, өнүктүрүүгө, жакшылык жасоого, бири-бирибиздин көңүлүбүздү гүлдөтүүгө, аyoого, тебелөөгө мындай сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Эмне үчүн ошол нерсени бүгүн азыр бири-бирибизге колдонбой атабыз? Эмне үчүн бир туугандар бир тууганга кандайдыр бир идеологиянын арты менен душман болуп атат? Ал да туура эмес. Ошон үчүн бул бүгүнкү программабыз, Элмураттын ар бир сөзү мындай көкүрөккө сиңсе дейт элем да. Анан бул биздин көрөрмандарга бир кандайдыр бир агартуу жаатында жакшы пайдасын тийгизсе деген ойдомун. Элмураттын бул дин жаатында жазган китептери дагы бар толтура. Элмураттын аккаунттарын Instagram, Facebook'та белгиленүү болот. Өзүнө байланышка чыгып, YouTube каналы да бар. Ооба, байланышка чыгып, суроолоруңузду берип, сабактарына катышып, китебин сатып алып, жана башка мамиле түзсөңүздөр болот. Бир сүйлөм айтып кетейин. Эч бир диний идеология, эч бир диний түшүнүк бир туугандын, колу коңшунун, дос жардын, тааныш билиштин, чөйрөдөгү бир адамдын көңүлүн сындырганга татыбайт. Муну кааласаңыздар Курандан далилдеп берем, кааласаңыздар Куранын сыртындагы илимпоздордун ой пикирлеринен, доктриналарынан дагы муну сопсонун далилдесе болот. Көңүл калтырбаңыздар, өмүр кыска, түзүк, дурус адам болуп жашап өткөнгө не жетсин. Сон дагы резинке болсо убактыбыз. Элмурат менен таң аткыча сүйлөшмөкпүз. Аябай сонун темаларды козгодук. Сага ыраазычылык. Мен да сизге ыраазычылык билдирем. Сизден жакшы нерселерди мен үйрөнөм, өзүм үйдө отуруп постторуңузду окуйм, айтып берем тегеректегимдерге. Бирок ушул агартуу жаатындагы постторду, видео сабактарды, ушундай интервьюлар жасап атасыз. Чындап мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем сизге дагы. Рахмат. Силерден да жардам күтөм. Буюрса биздей адамдар көбөйөт деген ойдомун деп өзүмдү кыйын болуп калдым. Кетип калачы. Рахмат силерге достор, каналыбызга катталыңыздар, жакшы туруңуздар.